Илимдин эки эле формуласы бар экен, айтып берейинби? Анан эң ийгиликке жеткен адамдардын бир формуласын айтып берейинби? Белектин эки түрү бар. Биринчи материалдык белек. Жашоодо белек болуп кеткен качан айтып берейинби? Устаз, шакирт. Устаттын алдына алып келип шакирт отурганда 4 адамга тозогонду жабылат дейт, туурабы? Кимге? Биринчи устатка, экинчи шакиртке, үчүнчү шакирттин ата энесине. Азыр силер бул жака келиш менен ата энеңерге да чоң жакшылык кылдыңар, балдарым. Бүгүн сен үйдү салганда эмнеден баштайсың? Фундаментиненби? Фундаментти кандай курсаң, калган келечегиң ошондой болот. Силер азыр фундамент куруп аткан учуруңар. Ошон үчүн азыр окугула, илим алгыла. Анткени илимчелик адамдын даражасын эчтеке көтөрбөйт. Мына дүйнөдө канча бай бар, канча бий бар, канча алым бар. Кимдердин авторитети эң жогору? Алымдардын. Мына мисалы Кыргызстанда канча бай өлдү, канча министр өлдү, канча депутат өлдү. Силер билесиңер ошолордун бирөөсүн? Бирок чубак өчө өлгөндү ыйладыңарбы? Эсиңерде барбы? Азыркыга чейин эстейбиз, азыркыга чейин сыйлайбыз, урматтайбыз, сөздөрүн угабыз, насааттарын кадимкидей угуп амал кылабыз. Ошон үчүн балдарым, адамдын даражасын илимчелик эчтеке көтөрбөйт. Эгерде сен дыйкан же бир жумушчу болсоң, министрдин кызын жакшы көрүп калып алам десең, министр сага кызын бербей койсо болот. Эмнеге? Анткени сен дыйкансың, ал министр. Бул текебердик эмес. Кыргызда бир сөз бар, тең теңи менен деген. Теңине бериш керек да, ылайыгына бериш керек. Бул текебердик эмес. Сен болгону дыйкан экенсиң, мен министрдин кызымын, сага тийбейм десе бул текебердик болбойт. Ар бир адам өзүнүн теңи менен үйлөнүш керек, теңге турмушка чыгыш керек. Бирок бир учурда министр сага кызын бербей кое албайт. Качан? Эгерде алым болуп кетсең. Дыйкансың, бирок алымсың. Сен даражаң көтөрүлүп кетти, болду, сен менин теңим эмессиң деп айта албай калат. Ошон үчүн балдарым, даражаны көтөрө турган бул илим. Илим деген эмне? Эмне ак, эмне кара. Ошону түшүнүп атасыңар да. Эмне арам, эмне адал. Муну билмесең адам бактылуу болбойт. Адашып кетиш бат эле. Бузулуп кетиш бат эле. Машинаңар барбы? Атаңардын машинасы барбы? Бузулуп кеткенден кийин оңдош кыйынбы? Туурабы? Телефон да бузулуп калгандан кийин оңдош кыйын. Ошон үчүн бузула электе адам өзүм да оң жүрүш керек да. Бул жакка келгендин себеби оңолоюн деп келдиңер, өсөйүн деп келдиңер. Кудай кааласа бул жактан баргандан кийин сөзүңөр өтүмдүү болот. Кече сен менен тең достор эми сен менен тең боло албай калды. Анткени сен билгенди алар билбейт. Билгендер менен билбегендер эч качан тең боло албайт. Ошон үчүн балдарым, бул жактан даражаңар көтөрүлүп калат. Авторитет болуп барасыңар. Илимдүү, билимдүү болуп барасыңар, нурдуу болуп барасыңар. Бирок мен көптү билип калдым деп эч качан айтпаш керек. Эмне деш керек экен? Качан адам аркага кетет? Качан мен билип калдым, мен билем дегенден баштап адам аркага кетет. Илимдин эки эле формуласы бар экен, айтып берейинби? Жакшы илим алыштын биринчиси, баарың айткыла, мен эчтеке билбейм дегиле. Мен эчтеке билбейм десе эле адам өсө берет экен да. Мен билип калды, мен билем дегенден баштап адам бул аркага кетет экен. Шайтан эми силерге сала баштайт. Көрдүңбү, сен кыйынсың, мынча аят жаттап койдуң, мынча сүрө жаттап койдуң, мынча хадис үйрөнүп алдың, сен кыйынсың, ага ишенбегиле. Мен эчтеке билбейм деген адам гана алдыга кете берет. Бул бир. Түшүнүңөрбү? Биринчи кадам ошол. Мен билбейм дегилечи гана. Экинчи, туура суроо берген адам утат экен. Илимди ким жакшы алат экен? Туура суроо берген. Мисалы, Абшүкүр ажык айтып берет да, кантип айтып берген билесиңерби? Бирөө дейт, бир жол менен сурады дейт. Сабак өтүп атам дейт, сабак өтүп атсам, улам эле суроом бар деп кыйкыра берди дейт. Суроом бар деп кыйкыра берди эле дейт. Анан акыры мейли деп көңүл бөлүп, кандай суроом бар десем, шайтан кайсыл жылы үйлөнгөн деп айтты дейт. Анда мен айттым дейт, шайтан үйлөнүү тоюна мени чакырган эмес деп айттым дейт. Бул ага да кереги жок, мага да кереги жок маалымат дейт да. Суроом бар деп эле ооз келген суроону баары бере бербеш керек. Өзгөчө алымдарга. Билесиңер, пайгамбар алейхисаламга сахабалар суроо бергенден уялган. Ошон үчүн алар баягы карапайым чөлдөн келген бедуиндерди күтүшкөн. Алар уялчу эмес экен да. Пайгамбар асаламдан кардыген сурап алганда, биз да ошондон пайдаланып калалы деп жанында отуруп угуп алчу экен да. Ошон үчүн суроо десе эле суроо бербегиле, мындай тема боюнча так, даана ойлонуп суроо берген адам илимди жакшы алат экен. Ошон үчүн илимдин жарымы эмне деп? Билбейм дештик. Илимдин жарымы, экинчи жарымы бул туура суроо бериш. Туура суроо берип атасыңарбы? Анан кайсы адам да суроо бере албайт? Айтты да силерге, же текебер суроо бере албайт, же уялчаак суроо бере албайт. Текебер, мен суроо берсем, жанымдагы балдар менин билбегенди билип калбасын, билбейт деп ойлоп калбасын деп атып, ошол илимден куруп алат экен. Бул бир. Экинчиси уялчаак адам.
тартынып коем, эмне деп ойлойт, сурабай эле коеюнчу, унчукпай эле коеюнчу деп отуруп куру калат экенсиң. Ошон үчүн текебер дагы болбо, уялчак дагы болбо. Илимден уяты жок. Шариятта шарым жок деген сөз бар экен. Кандай сөз экен? Карасаң Чубак ажыга бардык темаларда сүйлөп берген. Биздеги да уят көрүнгөн тема, үй бүлө темасы, үйлөнүү темасы, төшөк темасы, аял эркек маселеси боюнча бүт сүйлөп берген. Эмнеге? Анткени биздин дин бардык тармакты камтып кеткен дин болуп эсептелет. Эми силерге бир 4 нерсени үйрөтөйм. Мындай 4 колларды мындай алып койсоңор, ошондо эсте калат. Биринчиси, жакшы илим алыш үчүн эстеп калгыла. Колдон келсе алдыңкы катарга отургула. Кандай экен? Аркадагы балдарга караганда алдыдагы балдарга илим жакшыраак жугат. Эмне себептен дегенде үн физиканы окусаңар да бул деле толкун мегагерц менен кетет. Кимге биринчи жетсе пайданы ошол көрөт. Колдон келсе алдыңкы катарды ээлеп калганга аракет кыла эртерээк келип. Сүйлөштүкпү? Экинчи, сөздү угуп атканда, илимди алып атканда ким сүйлөп атат деп укпайбыз, эмнени сүйлөп атат деп угабыз. Эгер ким сүйлөп атат деп уксаң, максат ажы келсе угасың, жөнөкөй бир давачы келсе укпай коесуң. Чубак ажыны угасың, бир Абшүкүр ажы экенин угасың, бейтааныш бирөө келсе укпай коесуң. Андай болбош керек. Балким силердин араңарда алардан да даражасы жогору олиялар отурат, каяктан билебиз? Алдындар отурат. Кээ бир адамдар бар, сыртынан билинбейт, бирок ичинен укмуш болот да. Адамдын сыртына караганда ичи маанилүү. Дарактын көрүнгөн жагы бар, көрүнбөгөн жагы бар, туурабы? Көрүнбөгөн жагы кайсыл? Ичи. Дагы кайсы жагы? Тамыры. Же тамырын көрүп атасыңарбы? Көрүнгөн жагычы? Жалбырагы, сабагы, дагы эмнеси? Мөмөсү, дагы эмнелери бар? Бутактары, дагы гүлү, бүрү, санай берсеңер болот, туурабы? Кабыгы. Көрүнбөгөн жагы кайсыл? Тамыры. Эми силерге суроо, көрүнгөн жагы маанилүүбү же көрүнбөгөн жагы маанилүүбү? Эмне үчүн? Эгерде мейли дарак канчалык кооз болсун, канчалык мөмөлөр ширин болбосун, эгер тамыры жок болсо бат эле курап калат, туурабы? Ошон үчүн адамдын да көрүнгөн жагы бар, көрүнбөгөн жагы бар. Көрүнгөн жагы бул кебетеси, басканы, турганы, кийингени, чачы, прическасы, кашы, булчуңдары, а көрүнбөгөн жагы илими, ыйманы. Эгер ыйманың болбосо, канчалык сулуу болсоң деле адам кейпиндеги айбан болосуң, же адам кейпиндеги шайтан болосуң, же адам кейпиндеги жырткыч болосуң. Мектепте балдар койчу, аракет болуп жүргөн балдар, ошолор жырткычтар да. Бирөөнүн эле баласын жолдон кайрып алып, анан ичке бир коюп акчасын алып койгон, бул өтө жаман нерсе. Акырет өтө катуу жооп берет. Бул бир акыретке чейин эле жооп берет. Анткени Алла Таала сага күчтү эмнеге берген? Күчтү сага сынап берген. Мына ушул баланы мен күчтүү кылып коён, кулумду. Кандай болор экен? Бирөөнү зулумдук кылабы, же алсыздарды коргойбу? Кичпейил болобу, же менсиндип мактанып кетиби деп сынайт экен. Ошон үчүн күчтүүлөр күчүңөрдү колдоно бербегиле. Эгерде күчтү зулумдук үчүн колдоно бере турган болсоңор, Алла Таала сени сындырып таштайт экен. Анткени эң күчтүү ким? Күч бир гана Алла Таалада, туурабы? Сен өзүңдү күчтүү ойлойсуң, бирок сенин аркаңда турган Алла Таала сенден да күчтүү. Сен дагы бирөөнү алсыз көрүп кордоп атасың, анын аркасында турган Алла Таала алсыз эмес. Алла Таалачы акыбалдарды алмаштырып коет. Бирөөнү кордой берсең, эртеге ал күчтүү, сен алсыз болуп калышың мүмкүн. Мен бир окуяны билем. Биздин бир магазинибиз бар. Анан ошол жака күн сайын болсо да күн алыс бир мындай таяк таянган, араңдан зорго баскан бирөө келет да, мындай жигит. Арык орукчан. Анан апам айтат, бир күнү дейт, балам, каалаганыңды алчы деп бооруморду дейт да. Каалаганыңды алып кетчи, мен мындай сага жөн эле берейин десем. Мындай жылмайды да, эже дейт, мага бооруңуз ооруп атабы деп айтты дейт. Мага бооруңуз оорубай эле койсун эже дейт. Мен убагында ушундай жигит болчумун, өзүм жалгыз бир 3-4 баланы жөн уруп коет элем дептир. Ушундай күчтүү болчу экен да, спортсмен болчу экен. Ошого кутуруп, ошого семирип, ар кимди урдум, ар кимди тонодум, ар кимге кордук көрсөттүм, аракеттик кылдым. Акыры Алла Таала мени ушул акыбалга алып келип койду. Мен эми Кудайды таанып атам, эми өкүнүп атам. Ошол үчүн эже мени аябай эле койгуз деп күлүп айтты дейт да. Ошол үчүн балдарым, ким күчтүү болсо, күчүнө таянбасын. Сүйлөштүкпү? Алла Таала алып коет. Бир вирус кирсе күчүң жок. Бир эле вирусту киргизип койсо болду. Күчүң калмак тургайчы төшөгө жатып каласың. Температураңы 1 же 2 градус көтөрүп койсо сен эч ким эмессиң да. Баягы көчөгө чыгып алып, давай мага ким чыгат деген балдардачы. Керек болсо сүлдөрү да калбай калат. Сүйлөштүкпү? Адамды текебер кылган биринчи нерсе ушул күчү болот экен. Экинчи нерсени айтып берейинби? Сулуулугу. Краш десе сүйүнөсүңөрбү? БТСтин балдарын жакшы көрүшөт, туурабы? Чачтарын жасаган, каштарын жасаган балдар бар. Ошол кыздарда, балдарда сулуулугуна таянып текеберденип кетет экен. Бирок сулуулук дагы сеники эмес. Алла Таала каалаганды алып коет. Бир ооруз жиберсе, сен мурдагыдай сулуу болбой каласың.
Краш дайын боло бербесиң, жыл өткөн сайын сулуулук карыз кайтарып берет экенсиң. Алла Таала кайтарып берет экенсиң. Ишенбесең, азыр мисалы 90га чыккан кемпир, мен да жаш болгонмун, сулуу кыз элем, аркамдан 10 бала ээрчиген десе күлөсүңөр да, бирок ошол чындап эле ошондой болгон. Ал болгону сулуулугун уже Алла Таалага кайтарып бергенде карыздан кутулган. Аксакалдар бар го, мен ушундай чырайлуу болчумун, жашымда өтө күчтүү элем, келишимдүү жигит элем. Ага ишенбейсиң, ал сулуулугун кайтарып берген. Ошон үчүн сулуулук Кудай кайтарып бере турган нерсе. Бара-бара бекчейбет деген бел бекчейет, чекчейбет деген көз чекчейет. Күч кетет, акыл кетет. Карасаң, бара-бара жаш өткөн сайын биринчи Алла Таала эмнени алат экен? Биринчи Алла Таалачы күчтү алат экен. Анан тамак болгон табитти алат экен. Анан өң келбетти алат экен, анан кийин өмүрдү алат экен. Ошон үчүн жаштык кез эң кымбат кез. Эмне кылып калыш керек? Окуп калыш керек, иштеп калыш керек. Телефон чукула өткөзө турган курак эмес бул. Азыр убактыңарды жеңип өтөсөңөр, ушунчалык арман кыласыңар келечекте. Ким жаштыгын ойноп күлүп өткөрсө, карылыкты ыйлап тосот. Ушуну кайталап койгулачы. Ким жаштыгын ойноп күлүп өткөрсө, карылыкты кайгырып тосот деп койгула. Ошон үчүн жаштык бурак эң кымбат учурду эң кымбат иштерге арнаш керек. Эң кымбат иш кайсыл? Айткылачы. Илим алыш, спорт менен машыгыш, ибадат кылыш, улуулардын батасын алыш, оорлорго зиярат кыл, бечараларга жардам бер, атаңдын батасын ал, апаңдын батасын ал. Атаң менен апаңдын батасын алып кал. Бир учур келет, алайын десең атаң жок, барайын десең апаң жок. Ушундай кез келет балдар. А сен короңдоп кайыш айтып атасың, көңүлүн оорутуп атасың. Айланайын атанын бир көңүлүн оорутканыңчы өзүңдүн тагдырыңды талкалаган менен барабар да. Бейишти бузуп алган менен барабар. Ошон үчүн балдарым жаштык кезде мындай мээнет менен айтат го, жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Кайталап койгулачы шуну. Ким жаштыгында, мына мисалы Хабиб деген спортсменди билесиңерби? Баарын билесиңер, Нурмухаммед. Ошол айтат да, атам мен аябай строгий кармайт эле деп. Мына жакта силерди строгий кармап атабы? Кээ биргерге жакпайт да, ушинтип эле окута бербей, жыргабайт белек, кичине баспайт белек, турбайт белек, ойнобойт белек деп атасыңарбы? Ким азыр наразылыгы менен кийин ыраазы болот? Азыркы сен наразылыгың маанилүү эмес. Кийинки сен наразылыгың маанилүү. Түшүндүңбү? Ошол Хабиб айтат экен да, менин атам мени өтө катуу кармайт эле дейт. Түндөсү көчөгө чыкмай жок болчу, балдар менен кафеге бармай, ойномой, көчө таптамай такыр жок болчу. Режим менен маштырат элем. Бир күн кечигип кала турган болсом же бир күн кой берип кое турган болсом, атам андан бетер көп нагрузка берип коет эле. Анан досторум көчө таптап жүрсө, кафелерге барганын көрүп, чай ичип жүргөндөрүн көрүп, ойноп жүргөндөрүн көрүп, анан менин атам начар киши деп ойлойт элем ичимен дейт да. Булардын аталары жакшы, балдардын эркиндик берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат деп. Бирок жылдар өттү дейт. Мен азыр ойлоп атам, менин атам жакшы экен, алардын аталары туура эмес экен дейт. Азыр силер да кайтасыңар, мына устаздар бизди катуу кармап атат, строгий кармап атат депчи. Бирок бир учур келет деп, рахмат, ошондо ушинтип койбогондо биз мындай деңгээлге жетпейт элек деп айтасыңар. Ошон үчүн балдарым курбанчылык менен келет. Убакыт бересиң, күч бересиң, энергия бересиң, аракет кыласың, андан кийин гана Алла Таала берекет берет. Жөн эле алмабыш, озма түш, дыкындыш десеңчи билим келбейт. Түшүндүкпү? Ошон үчүн бул жака ким канча талап менен келсе ошончо алып кетет. Мисалы, бир стакан менен келген адам канча суу алып кетет? Бир чакап кете алабы? Болгон колунда бир стакан бар, туурабы? Бир чака менен келген адам бир филек алып кете алабы? Болгон бир чака. Бир бочка менен келген адамчы? Андан көп алып кете албайт. Ошон үчүн ким канча талап менен келсе, ошончо гана илим алып кетет. Сүйлөштүкпү? Биринчи, мына эсте, мен силерден сураганча кетем. Жакшы илим алыш үчүн эмне кылыш керек экен биринчи? Алдын элеш керек экен. Экинчи, кандай шарт бар экен? Ким сүйлөп атат эмес? Эмнени сүйлөп атат деп угабыз. Карапайым алып келсе дагы эмнени сүйлөп атат. Балким анын сөзү, анын илими алымдардан да жогору турушу мүмкүн. Адамдын өңүнө карап баа бербе. Интернеттен чыкканына карап баа бербе. Кээде мындай карапайым адам сүйлөшө келсең сен билбегенди билет. Ушундай адамдар бар. Үчүнчү, мен укканымды, үйрөнгөнүмдү бирөөгө айтып берем деп уга турган болсоңчу, ошондо жакшы эстеп калат экенсиң. Кантет экенбиз? Жөн эле мындай башты икебелеп деп кулак сыртынан кетирип койсоң, ал илим сага жукпайт. Ушундай ниет менен уккун эле, бирөө айтып атса, "О, керек сөздөр экен, мен бирөөгө айтып берем" деп уккун эле. Сенин эс тутумуң, фокусуң дагы да күчөйт. Сүйлөштүкпү? Эң маанилүүсүн айтып берейинби? 4-үнчү.
мен укканымды, үйрөнгөнүмдү амал кылам деп туруп уксаң, илимиң жакшы жугат. Кандай экен? Мына карасаң, колдогу телефон, кабинеттеги компьютер көп билесиңби же сен көп билесиңби? Чын айткыла. Телефон көптү билеби же сен көптү билесиңби? А бирок телефон бойдо эле турат, эч өзгөргөн жок. Эмнеге билесиңби? Анткени ал билгени менен амал кылбайт. Ошон үчүн темир бойдо калып кетет ал өмүр бою. А сен үйрөндүңбү, амал кыл. Сулайман алейхисаламдын убагында ушундай бир окуя болгон экен. Өзүнүн жан жөкөрлөрү менен жортулдан келатса, алдында 4 чымчык отуруп алыптыр дейт. Сулайман алейхисалам билесиңерби, чымчыктардын да тилин билген. Перенделердин, бүт жандыктардын, макулуктардын тилин билген. 4 чымчыктын биринчиси айтат экен да, мунулар дагы келатат деп адамдар жаман көрүптүр да. Ушулар жаралбай эле койсо болмок деген экен. Чымчык айтыптыр, мына силерге деле айтса керек анча жаралбай эле койсо болмок, анткени жаа менен атасың, чоз менен атып өлтүрүп коюп атпайсыңбы жөн эле чымчыктарды. Жөн эле турсак зыян тие берет, жаралбай эле койсо болмок деп биринчи чымчык айтыптыр, аны Сулайман алейхисалам угуптур. Десе экинчиси айтыптыр, булар деле жандыктыр деп, адам деле макулукта, жаралса жаралай берсин, Алла жараткан буларды. Бирок эмне үчүн жаралганын билип жаралса болмок деген экен да. Түшүндүңөрбү? Анан үчүнчүсү айтыптыр, мейли булар арасында эмне үчүн жаралганын билгендер толтура, бирок ошону амал кылбай атпайбы, амал кылса жакшы болот эле деп айткан экен да. Анан төртүнчүсү айткан экен, жок, амал кылгандар деле бар, бирок рия болуп калып атат, мактанып, эл көрсүнгө кылып атат, ад души чын ыклас менен кылса жакшы болот эле, Алла үчүн кылса жакшы болот эле деген экен. Түшүндүңөрбү? Биринчиси эмне дептир? Жаралбай эле койсо болмок дептир. Экинчисичи? Максатын билип жаралса болмок деген экен. Үчүнчүсү эмне деген экен? Билип эле койбой, аткарса жакшы болмок деген экен. Төртүнчүсү? Ад души, ыклас менен аткарса жакшы болот. Көрдүңөрбү, ушуну билип койгула. Ошо 4 миссияны билсең, адамдык милдетиңди аткарасың. Ушундан кийин мен акырын-акырын текебердик темага өттүм. Биринчи, кайсыл адам текебер болот экен? Күчтүү адам, Экинчичи? Сулуу. Үчүнчү, бай адам текебер болот экен. Мен баймын, бул кедей. Кече сен бай элең, бул кедей эле. Бүгүн бул бай, сен кедей болуп каласың. Алла Таала акыбалды алмаштырып турат. Чарпалак дегенди билесиңерби? Көрдүңөрбү эле? Билбегендер билгендерден сурап алгыла. Баягы каналга арыкка суу алып чыгып бараткан айланган, билесиңерби? Пара сыяктуу. Ошо карасаң, бирде алдыда, бирде үстүдө, адамдын акыбалы ошондой. Сен бирөөнү эч качан кордобо, сен төмөнсүң деп айтпагын. Алла Таала акыбалды бат эле алмаштырып коет. Билесиңерби, Юсуф алейхисаламдын өмүр баянын окуп атасыңар да. Ал түрмөдө болчу, эч ким эмес эле, бир учур келип падыша болду. Андай тагдырлар толтура. Кээ бир падышалар бар, түз эле 1 этажга түшпөйт, 7 этаждан түз эле подвалга түшүп кетип атат. СИЗОго, түрмөгө түшүп кетип атат. Ошон үчүн бул дүйнөгө алданып калба, мен кыйынмын деп эч качан айтпа. Байларды көрүп атабыз го? Байлыгын ажырап калса 1 секунд. Бир чагылган түшсө, койлорун баарын жок кылат экен. Бир аркаңдан көкөмбө түшсө, байлыгынын баарын алып коет экен. Соттун бир чечими конфискация, эчтекең жок кыласың. Бияка бай болуп бергенсиң, соттун өкүмүнөн кийин бомж болуп чыгат экенсиң да. 1 секундта, 1 секунд, бир жыл дагы эмес. Ушундайлар толтура. Бир аю келип кол салыптыр, 200 койду жок кылыптыр. Ошонун көпчүлүгү бир эле кишинин кою экен. Бир КамАЗ фура келип, алдыдан койлор сүзүп кетиптир, канча кой өлүптүр, ошонун бирөөсү бир эле кишиники экен. Зекет бербесең, Алла Таала секундта алып коет. Ошон үчүн байлык бул мактаныш үчүн эмес, ал да сыноо үчүн. Алла Таала сага байлыкты берди. Ким берди байлыкты? Алла. Сен акылдуу болгондон, кыйын болгондон өзүң таптыңбы? Ушундайлар болгон, мен акылым иштейт да, мен кыйынмын да, ошон үчүн таптым, ойлондум, менет кылдым. Туура. Сен менет кылдың, күч жумшадың, бирок сага акылды ким берген? Ошо менетке сага энергияны ким берип атат? Оорутуп жаткырып койсо эмне кылат элең, туурабы? Ошон үчүн байлыгың эч качан таянба. Байлыгы бар адамдар кедейлерге караганда батыраак бузулат экен. Мисалы, түнкү клубка кедей бара албайт, казиного кедей бара албайт. Ошон үчүн байлыктан мурда ыйман тиле. Ыйманы жок байлык сени тияк алып кетип кала турган нерсе да. Эң бузук иштерди байлар кылат. Кедейлер байлар кылган күнөөнү кыла албайт экен. Ошон үчүн илими жок, ыйманы жок байлык бул бузукулук деп айтылат экен. Кандай экен? Илими жок, ыйманы жок байлык бул бузукулук болот экен. Түшүндүңбү? Анан кийинки дагы адамды кутурта турган, текебер кыла турган нерсе айтып берейинби? Бийлик. Кийин куда калса араңардан министрлер чыгат, балким президенттер чыгат, балким депутаттар чыгат, балким губернаторлор чыгат. Бийлигиңе таянба. Мына кече мен депутат эле, бүгүн депутат эмесмин. Мандатты алып коюш оңой эле экен. Алла Таала алып койду, мен жөнөкөй эле адам болуп жүрөм. Ошо жөнөкөй адам болгондо элдин арасында кирсең, элдер сени күлүп жайнап тосулай тургандай бол да. Анан бийликте жүргөндө текебер болсоң, мактансаң, бирөөгө кордук көрсөтсөң, элге аралаша албай каласың. Эң жаман нерсе элден чыгып калмай. Эч качан элден чыгып калбагыла.
Ушундай бир ыр бар, билесиңерби? Кашыгың көлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө тоопура учса да, эл менен болсоң адамсың, элден чыксаң жамансың. Кандай сөз бар экен? Эл менен болсоң элден чыксаң жамансың. Ошон үчүн баары бир топурак экенин унутпа. Бийликке келесиң, бай болосуңбу, сулуу болосуңбу, краш болосуңбу, акыры келип топураксың. Топурактан келгесин топуракка кетебиз. Мына мисалы эшикке чыгып, чөптөрдү тебелеп атасыңарбы? Анчамча ойноп атасыңар да, туурабы? Чөптөрдү тебелеп атасыңарбы? Ошол чөптөр бир кезде биздин үстүбүздө өсүп турган болот. Ошол чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Анан эмнеге мактанабыз, эмнеге кыйынсынабыз? Ошон үчүн балдар мындай кичпейиликти үйрөнөлү. Бул жака келдиңерби, кандай бактылуусуңар? Болгону бир айылда досторуң бар эле, туурабы? Бул көчөдө, ал көчөдө. Мурдагы эми бир айыл кошна айыл менен досушат элек. Анткени телефон жок эле. Азыр телефон пайда болгондон кийин кошнаңды да тааныбай калдың. А бул жака келдиң эле. Баткендик менен көлдүк дос болдуңарбы? Талаштык менен нарындык дос болдуңарбы? Жалал Абадтык менен чүйдүк дос болдуңарбы? Эми карап тур, ушул келечекте бир илим алган жоксуңар. Келечекте Кудай кааласа бириңди бириң колдоп кете бересиңер. Бирөө сот болуп отурат. Дагы бирөө бизнесмен, дагы бирөө строй компания, үй алышың жеңил болот. Ошон үчүн бул жакта эч кимди капа кылмай жок. Сен бирөөнү кордоп уруша турган болсоң, балким ал сенин келечекте кудаң болуп калат. Туурабы? А сен бирөөнү кордоп урушуп, өзүнчө кыйын болуп, көңүлүн ортоп атасың. Ошондон кийин карындашың сүйүп калсаң эмне кыласың? Мынтип алайын деп барсаң эле агасы отурса, сен аны убагында сөгүп койбосуң, кордоп койгонсуң, эмне дейсиң? Ошон үчүн арканы узун ташташ керек, эч кимдин көңүлүн ортпаш керек. Сен бирөөгө ачың келип атса дагы, может келечекте кайнагамдыр деп кой, болду, уруша албайсың. Туурабы? Алла Таала билет да, балким тагдырыңда ал сенин кайнагаңдыр, анын жаштыкай карындашы бардыр, имандуу, салих. Сүйлөштүкпү? Анан эң ийгиликке жеткен адамдардын бир формуласын айтып берейинби? Убактысын текке кетирген эмес. Адамдын убактысын эмне текке кетирет? Колду мындай кылгыла. Убакытты текке кетирген нерсе. Биринчи, кылбай турган нерсени кылсаң, убактың текке кетет. Качан текке кетет экен? Экинчи дегеле, колду мындай көтөргүлө. Экинчи. Биринчи эмне экен? Кылбай турган нерсени кылсаң, убактың текке. Экинчи, кыла турган нерсени кылбасаң, убактың текке кетет. Үчүнчү айтайынбы? Эчтеке кылбасаң, убактың текке кетет. Аз байкасаң, силердин досторуңар айылда кылбай турган нерсени кылып отурат. Туруп эле телефон карайт. Андан эмне пайда? Карасаң, TikTok'ту көрүп отурат. 200 контентти 1 саатта көрөт экен. Ошондон кийин барып туруп, досум эмнени көрдүң десең, эчтеке эсте жок, көрдүңбү? Шайтан жөн убактыңды алып атат. Бир дофамин деген гормон бар. Сени жалган бактылуу кылат да, жыргагандай болуп отура бересиң, бирок жөн убактың текке кетип атат. Убакыт эң кымбат нерсе. Убакытчы бул кетпей турган нерсе эмес, бул жетпей турган нерсе. Бир сөзүңөр бар, убакыт бар деген сөз барбы? Всё впереди, эч качан впереди эмес. Убакытчы только кетет, убакыт келбейт. Убакыт келет деп атасыңарбы? Убакыт келбейт, убакыт только кетет. Мына туулгандан баштап кээ бир нерсе көбөйөт. Күчүңөр көбөйүп атабы? Кичинекей кезде арык элең, азыр күчтүү болуп калдың. Боюң чоңоюп атабы? Кадырың өсүп атат, акылың өсүп атат. Бара-бара акча табасың, үй саласың, бардык жактан өсөсүң, бирок бир нерсе азаят туулгандан баштап. Эмне азаят? Убакыт. Болду, только өлүмгө жакындап баратабыз. Ошон үчүн балдар, эмитен өлүмдү ойлогон адамчы убактысын туура мамиле кылат. Эрте менен туруп эле телефон карайт, андан пайда жок. Бирөө менен ушакташып отурасың, андан пайда жок. Бул кылбай турган нерсени кылып атабыз да. Саясат сүйлөп атабыз, бирөөнү ушактап атабыз. Мессинин өмүр байын карап отурасың. Бул жакшы нерсе эмес. Экинчи, кыла турган нерсени кылбасаң, мына мисалы Куран жатташ керек, сен жөн эле телефон чукулап отурасың. Кыла турган нерсе кылынбай калдыбы? Бир 100 жыл ажмания кылып койсоң болмок, бирок сен жөн эле жатасың, буту сузуп коюп, жан баштап жатсаң сонунда деп. Туурабы? Бир 10 бет китап окуп койсоң болмок, кыла турган нерсе кылынбай калды. Сен бул жакта жөн эле досуң менен телефондо сүйлөшүп отурасың. Түшүндүңөрбү? Анан үчүнчү эч нерсе кылбай отурган жакшы эмес да. Кыргызда бир барбы кандай? Жан баштап жатсаң сонунда. Эгер немистер ушул ырды жазганда жок дегенде жан баштап китеп окуп жатсаң сонунда деп жазмак да. Бир эле биз жазат экенбиз да, жан баштап жатсаң сонунда депчи. Бул өмүр жата турган өмүр эмес. Менет кылайлы, кыбырайлы. Макулбу? Анан бир эки нерсе айтып берип, андан акырын жыйынтыктайлы. Балдар, эмне үчүн адамдар бактысыз? Бактылуулукчу. Кээ бир адамдар карасаң, кедей бирок бактылуу. Кээ бир адамдар бай бирок бактысыз. Бирөө ооруп атат, бактылуу, бирөө ден соолугу үчүн бактысыз. Бирөө жөө жүрөт, бактылуу, бирөө машинасы 3-өө бактысыз. Эмне үчүн адамдар бактысыз?
Во. Ана көрдүңүздөрбү? Туптура айтасыңар. Жүрөктө тынчтык жок. Эми элестетип көрөлү. Колду мындай көтөрсөңөр. О, машалла, сонун чыгат экен. Эми колду мындай кылсаңар, мындай. Жыргап атасыңарбы? Эми ушундай эле кара мындай кылгачы. Катуу түйсөңөр. Эми мынсеңер мындай. Болбой калат. Уже митингге окшоп калды, көрдүңөрбү? Митинг болот да мындай. Же мына мынсеңер. Бирөө учурашканда мындайсың, ассалам алейкум, кандайсың? Кандай жакшыбы? Туурабы? Жиниң келгенде, эй. Өлтүр, моюнуң узулам, устар да. Азыр биздин жүрөкчү мындай эмес да. Биздин жүрөк көбүнчө мындай, ошондон адамдар бакытсыз. Өзү мындай эле болуш керек. Ал үчүн эмне болуш керек? Кечиримдүү болуш керек. Анча-мынча унутуп коюш керек. Эми айтып берем, эмне үчүн мындай болуп калган? Өз жүрөк мындай эле болчу. Эми колду мындай көтөрсөңөр, кантип ушундай болгонун айтып берем. Биринчи бирөө менен урушуп кеттиң. Бирөө жумулдубу? Анан сен ага таарынып калдың. Экинчиси жумулдубу? Анан жөн эле мындай таарынып жүрө бербейсиң да, кек сактайсың. Кек пайда болдубу? Анан өч алайын дейсиң. Анан ошонун баардык адамды мындай капалык, жүрөктү капа кылат экен да, мындай жапсаңар. Көрдүңөрбү? Мына эле бактылуу болгон жүрөк бактысыз болуп калды. Эми ушул ойдон калбагыла, мындай бияктан алып келеле колду, мындай акырын алып келгиле, акырын. Хоп! Бул эмне билесиңерби? Бул оор. Карагыла, жүрөк ушундай сыгылып тура турган болсо, ал ошол ойдон калбайт экен, бул ооруну чакырат экен. Анан оор биринчи жагай келет. Оңолуп кетсе экен, кечирип койсо экен, кекин кетирип, өчүн өчүрүп койсо экен, жок, ошентип тура берген акыры ушундай кармайт экен. Анан бир кармандан кийин тартсаңар, мындай оордан кутулуш кыйын болуп калат экен да. Эң көп рак менен ооругандар, таарынгандар, кек сактагандар экен. Ошон үчүн бул жакта бирөөгө мындай урушуп кеттиңби, бутуңун төбөлөп алдыбы, келише албай калдыңбы, сразу кечирип кой. Менден өтсө кечирди, ал да кайтат. Менден өтсө кечирди. Жок дегенде кечирдим да бар, жүрөк тазалап жаталы, бая мен сени капа кылып койдум. Ал да айтат, менен кетип калды деп. Сенен кетти десең, ал да айтат, сенен кетти деп. Менен кетти деп барган эле ал деле айтат, менен кетип калды деп. Эми карагыла. Ошондой болбош үчүн мен силерге үйрөтүп коем. Колду мындай кылгыла, кайра дарылайбыз да. Кыргыздын дарыланышы жаман оңой да. Ты кеткен оору болсо, ты кеткен дарысы бар. У кеткен оору болсо, у кеткен дарысы бар. Кы кеткен оорусу болсо, кы кеткен дарысы бар. Неден баштадык эле? Урушуп кеттик беле? Урушту унутабыз. Сонун бекен? Унутабыз. У кеткен ооруга у кеткен дары бар бекен? Экинчи эмне болчу? Таарынычты таркатабыз. Ошондо тааныш таркайт экен да. Анан эмне болдуңар эле? Кекти кетиребиз, өчтү өчүрөбүз. Ошондо капалык качат экен, кайрадан жыргап калат экен. Мынтип койгулачы. Жүрөктөрдү ушундай кармайлы, макулбу? Мындай кармабайлы. Эгерде ким мындай кармай турган болсо, колду көтөрсөңөр. Ошого мынтип койгула мындай. Силерчипи, мен Арабияда жүргөндө, Эмил. Арабияда жүргөндө, умрага барганда, мындай бир катуураак сүйлөп койсоң же таксиге отуруп батыраак айда десең эле мынтип берет да, мындайчы. Бул ал жакта сабыр кыл деген эле сөз, жакшы эле сөз. Бирок Кыргызстанга келип алып ошолорду кыла көрбөгүлө да, мынтипчи. Сен кимди кыстырып атасың деп эле баштайт. Мисалы көчөдө деле сигнал бассаң мынтип коет да. Бизде ушинтип койчу, машинаны токтотуп эле түшүп эле жакадан сүйрөп чыгат. Ошон үчүн арабтар азыр бизге туризмге көп келип атат го. Турист болуп көп келет да. Биздеги бай гидтер, аларды алып жүргөндөр айтат экен, сураныч, мунуңарды көрсөтпөгүлө буякта депчи. Болбой эле көрсөтүп алып токмо жеп калган арабтар бар экен да. Ошон үчүн ар элдин өзүнүн маданияты бар, балдар. Ар бир элдин. Керек болсо Кыргызстандын ичинде ар башка маданият бар. Түшүнгөн үйрөнөлү, макулбу? Эмнени үйрөнүш керек экен? Бириң түшүнүп койгула да мындайчы. Көрсө ушундай турбай эле деп коюш керек. Ошон үчүн балдарым, анан бирдекени айтайын. Максатты кандай коебуз? Кенейин койгулачы. Алладанчы мүмкүн эмес нерселерди сурагыла. Мүмкүн, ал сага мүмкүн эмес, Аллага жеп жеңил. Мен барган жерде балам сендей, мен айтам, менден жакшы болсун балаң деп айтам. Сахабалардай болсун. Сахабалардын биз тырмагын учуна тең келбейбиз. Силер мындай тилек кылгыла. Чубагаждай эле болсом болот дебегиле. Силер Азирети Аббас разияллаху анхунун деңгээлине чыгам деп дуа кылгыла. Азирети Алинин деңгээлине чыгам деп дуа кылгыла.
мындай кенен тилек кылгыла. Биз тилек кылганда бир үй, бир машина, бир дүкөн, анан ушинтип эле ойлоп коет экенбиз да, мындай кенен тилек кыл. Керек болсочу, бай бол. Илон Маск бай болбосун, мусулмандардын арасынан мен деген байлар чыксын. Ошондо мына жакта курдуп атат, көрдүңөрбү? Сыртка чыксаңар, канча университет ушул жөн курулган жок да, акчага. Силерге окшогон ыймандуу адамдар бай болсо, жардамды берет болчу. Өздөрү эле куруп берип коймок университеттердичи. Ошон үчүн ыймандуу адамдар бай болсун. Тилегендечи, эң байы да мен болоюн, эң илимдүүсү да мен болоюн, эң баатыры, эң берешени, эң чыганы, эң кырааны мен болоюн. 1000 чубагажын илимин мага бер деп тилек кылыш керек. 1000 Айтматовдун кадыр баркын мага бер деп тилек кылыш керек. Кудай, жүзүмө нур бер. Жүзүмө нур бер, жүрөгүмө ыйман бер. Өзүң колдо, өзүң корго, экинчи даражамды бийик кыл, сөзүмдү өтүмдүү кыл. 1 секундда жардамсыз калтырба, зээнимди менен бекем кыл деп, таза тут деп тилек кылыш керек. Анан балдарымда бирдеке айтайын. Көздү аябай сактайлы, макулбу? Бу жерде дайым жүрө бербейсиңер. Бирөөңөр мындан нары кетесиңер, өзүңөр жашооңор келесиңер. Телефондон жаман нерсе болсо, дароо мындай көздү алып өтүп кеткиле. Неге билесиңби? Анткени Алла Таала көздү берди, өкүмүн кошо берди. Кудай берген көз менен Кудай тыйган нерсени карасаң, Кудайды наразы кылып аласың. Кудайдан уял. Бул бир. Экинчиден, бергенди билген Алла Таала алганды да алып билип коет. Билет да, билесиңер да. Көз айсыз канча адамдар бар. Өзүнүн баласынын өңүн билбейт. Асман көк десең көктү түшүнбөйт, анткени туулгандан баштап көз көргөн эмес. Алла Таала сага көз берди, сен ошон менен жаман нерселерди карап отурасың. Эгер жаман нерселерди карап отурсаң, колду көтөргүлө. Алла Таала эмнелерди алып коет? Биринчи көзүңдөн уятты алып коет экен Алла Таала. Эгер жаман нерсени карасаң, көзүңдөн уят кетет. 1. Белиңден кубат кетет. Эркектердин өзүнүн күчү бар. Түшүнөсүңөр го? Эркекти күч кубат кетип калат экен. Анан баштан память кетип калат экен, эс тутум, Куран жаттай албай калат экенсиң. Көрдүңбү, жаман нерсени караганың үчүн эле. Анан аялыңдын, балдардын алдында кадырың кетип калат экен, анан жүзүңдөн нуруң кетип калат экен. Эң башкысы бейиштен ажырап калышың мүмкүн экен. Ошон үчүн балдарым, чыныгы эркек кандай? Көзүңдү эле сактагын эле, Алла Таала жүзүңө сүр да берип коет, нур да берип коет. Мурда адамдар бузулуш үчүн жамандарга кошулган, туурабы? Түнкү клубка барган, бир жаман адамдарга кошулган. Азыр үйдө отуруп бузулуп атпайбы? Телефон чукулуп атпайбы? А телефонда канча жаман нерсе бар, канча фитна бар. Мисалы, менден сурайт да, жалгыз калганда эмне кыласыз деп. Мен айттым, эч качан жалгыз калган эмесмин. Эмне үчүн билесиңерби? Мен дайым Алла Таала. Ошон үчүн жалгыз мындай бирдеме көрүп атсам, жаман нерсе чыга калса көзүмө унута калам. Акыретте жооп берип калбайын депчи. Ошон үчүн тамакты арамдан сактап атасыңарбы? Көздү да арамдан сакташ керек. Тилди да арамдан сакташ керек, кулакты да арамдан сакташ керек. Бузулуу бат эле келбейт. Биринчи көздөн башталат, анан ошо көздү көргөнүң амалга айланат, ошентип анан бузуласың да. Кулактан жаман сөз уга берсең, ушул да адамды бузат. Анткени жүрөккө барган каналдар бар да, канча канал бар? Биринчиси кайсыл? Көз, Экинчиси кулак, үчүнчүсү тил. Төртүнчүсүчү? Ой, пикир, Ама ушул каналдар таза кармаш керек балдар. Сүйлөштүкпү? Бирдеке ишенгиле. Атаңар, апаңар силерди күтүп отурат. Балам аалым болуп келет, жаттап келет деп, азыр алар сыймыктанып бар күнгө мактанып атат. Буярдан эгерде жаттабай, окубай, вакыт тек кетирип жөн барсаң, атаң менен апаңды уят кыласың. Уят кылбагыла балдарым. Айылдаштарыңар күтүп отурат. Мына биздин айылдан кетти, Кудай калса, бизден да чубак ажыга окшогон чоң алым чыккан отурат. Баласында жөндөн бар, сонун окуп аттыр, Карабалда да окуп атат деп мактанып атат, да сен бул жакта убактыңды жөн өткөрсөң, ошолорду уят кылып коесуң. Сенденчи үмүт чоң. Атаңдын үмүтү бар, керек болсо менин да үмүтүм бар. Канчалык алым көбөйсө, ошончолук жашоо да оңолот. Кыргызстанда азыр бузулгандар жаман көбөйдү, сөгүнгөндөр аябай көбөйдү. Урушкандар, талашкандар, көчөдө мушташкандар, көрүп алып уяласың. Мен Словакияга бардым. Словакия деген мамлекет билесиңер, Европада? Көчөдө бир адам менен мушташпайт экен. Бир муштасаң 3 жылга камалып берет экенсиң. Бир кыргыз бала машина сатып алып, акчасы жетпей калыптыр. Анан айлыгым эмки айда тиет десе, бизче айтканда бир 2-3 миң доллар жетпей калыптыр да. Кыргызды тааныбайт, документальный өткөрүп коюп кетип калыптыр. Карачы, ишеништин канчалык экенин. Бизде ошентип көрчү, алдап кетип калып атпайбы? Азыр бир окуяны айтып берип, анан ошо менен жыйынтыктайм. Мен Япон керемет сыры деген китебимди ким окуган? Машалла. Антраман ким окуган? Бар окугандар? Мен атамды таптымды окугандар барбы? Нурлуу толкундар. Бир гана сенсиңдичи? Машалла. Азиянын арыстанынчы? Анан Япон керемет сырында бир окуяны жазганмын да, кандай окуя дебейсиңерби? Бир адамдын аябай сонун тулпары бар экен.
Атыңарды сагыныңарбы айылдагы? Ал тулпар эч кимди алдына салбайт. Кыргызстандагы эң белгилүү тулпар кайсыл? Кара кыз, Аксыдагы. Ошондой такыр башка аттарды алдыга чыгарбай коюптур да, жалаң эле байгелерди ала бериптир. Анан атайын адамдар сайыпкерлерди жалдап, байлар, бийлер ат таптатса деле аны жеңе албай коюптур. Ошондон көрө албаштык пайда болот экен да. Көрө албаштык пайда болуп, анан кийин такыр жеңе албай калганда, ушул атты ким уурдап берет деп бир бай, бир бий ушуну аракет кылыптыр да. Десе бир уурайттыр, мен уурдап берем деп. Уурдаш аябай кыйын, анткени аны коргогондор, карагандар, ээси ушунчалык катуу карайт дептир, бирок мен уурдап берем дептир. Анан бир учурда аңдып жүрсө, күн сайын аттын ээси, тулпардын ээси минип алып, мындай бир эки жакты сейилдетип коет экен да, ошол учурда уур билип алыптыр. Ошол учурда эмне кылат дебейсиңерби? Бетин кызыл алага боеп, көйнөктөрүн, кийимдерин жыртып, анан кийин ошо бараткан жолго жатып алат. Баягы атын минип, жалгыз бараткан мезгилде жардамга, жардамга десе үндү калып барат да, караса канжалап жатат. Байкуш аябай топокту жеген, кийимдери жыртылган, эмне кылышты билбей атынан түшүп, баягы жардам сурап жаткан байкушту өз атына мингизет экен да, жөлөп таап атыпчы. Атка минери менен тизгинди колдон алып, анан кийин чү деген экен, ат чургап кетип калыптыр, аттын ээси калып калыптыр, атты уурдап кетиптир да. Анан ары карап калып, уурдадыңбы, шерменде болдуңбу деп аткандан айтат экен. Мейли атты алсаң ал, бирок бир шарт менен дейт экен. Ушинтип менден уурдап кеткениңди эч кимге айтпа дейт экен да. Десе айтат. Эмнеге дейт, ар кимге айтам, жаям дейт. Бизче лох деген сөз бар го? Сен лох болуп калбадыңбы дейт. Көз алдымда уурдатып едиң мага. Эл ошону сөз кылат, элге шерменде болом деп айтып атасыңбы дейт. Эч кимге айтпа десе, жок дейт. Мен андан корккон жокмун дейт. Эгер сен ушул окуяны жайып ийсең дейт, ошо жолдо атчан бараткандар, жолдо жардамга муктаж болуп жаткан жарадарларга, бечараларга жардам бербей коет экенчи деген экен. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн балдарым жардамгөй бололу, жалганчы болбойлу. Ким чындыкты сүйлөсө Аллах берекени берет. Күлүп жайнап жүрөлү. Чыныгы даватчынын жүзүндө 3 сыпаты бар. Биринчи дегилерчи? Жүздө жылмайы болсун, кайталагыла. Тилде таттуу сөз болсун экинчи. Үчүнчү колдо белек болсун. Төртүнчү бири-бирибизге карата дуабыз болсун. Мындай эле атың ким да? Сен атың ким? Азыр мындай кыласыңар, бир мүнөт убакыт берем. Жаныңардагы адамдардын атың ким деп сурагыла. Анан кийин ошого мындай алаканыңарды жайып жакшы дуаларды кылгыла. Ана бир эле мүнөт мындай. Ким болсо дагы мындай бир адам тандагыла дагы кетти. Анан ошого жакшы дуаларды кылгыла. Алаканы жайгылачы гана. Эми өзүңөр каалаган дуаларды кылгыла. Билип койгула, силер кандай дуа кылсаңар, периштелер силерге дагы ошол болсун, силерге дагы деп дуа кылып атат. Кана? Атыңыз ким, устаз? Шоғаржан да шоға. Сақабалармен кәмді шоға. Амин. Өзіңер жырғап қалдыңар ма? Ошо жерде күнүгө дуа оюн ойногула. Атың ким, мен сага бир дуа кылып коеюнчу. Атың ким, мен сага дуа кылып коеюнчу. Ошондо адам берешен болуп үйрөнөт экен. Белектин эки түрү бар. Биринчи материалдык белек. Телефон берген, акча берген, кийим берген, алтын, күмүш берген, машина берген. Бул эмне экен? Материалдык белекпи? Руханий белек кайсыл? Дуа кылып атпайсыңбы? Бул эң чоң белек ошол да. Ошон үчүн айтат го, менден сага эмне керек дегенде, болгону дуа кылсаң болду дейт. Бул өтө чоң нерсе. Атаңарга, апаңарга дуа кылгыла. Жашоодо береке болбойт экен, качан айтып берейинби? Бир адам айтыптыр да, канча иштесем деле мен Азирет Алиге келиптир да, эч бай албай койдум. Жашоомдо такыр береке жок, күндүр-түнүр иштеп атам десе, биринчи суроону берген экен. Эстеп калгыла. Сен эмне багымдаттан кийин уктайсыңбы деген экен. Түшүндүңөрбү? Жок, мен багымдаттан кийин уктабайм, зикир кылам, ибадат кылам десе, көрсө ким багымдатты окупай уктап калса, жашоосунда береке болбойт экен. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бай күндү чыгарып, ишире окуп калганын укта деп атпайбы уйкуң келсе. Анан жок, мен уктабайм десе, экинчи суроону берет экен. Сен аксакал кишилердин алдынан кыя өтөсүңбү деп. Аксакалдар баратса озуп кеткен, жолун кыя өткөн, бул жакшы нерсе эмес экен. Жашооңдо береке этип калат экен. Жок, мен аксакалдарды эч качан алдан кыя өтпөйм дейт экен.
Үчүнчү суроону берет экен. Сен бирөөнүн калемин алып, кайтарбай бербей жүрөсүңбү деген экен. А силер бар го мындай, Аш-Тюркчке барбы дейсиң, болду кайтарбайсың, жазып жүрө бересиң. 5 сом берчи, 10 сом берчи, 100 сом берчи дейсиң, бирок кайтарбайсың. Ошол жашоонун берекесин алып коет экен. Сурадыңбы, кайтарып бергин. Орогун алдыңбы, кетменин алдыңбы, күрөгүн алдыңбы, калемин алдыңбы, айырмасы жок. Ошону айткан экен да, булардын баарын нормальный мындай жакшы эле кылып жүрсөң, анда сен бир нерсе кылбайт экенсиң. Атаң менен апаңа дуа кылбайт экенсиң деп айткан экен. Ким ата-энесине дуа кылбаса, жашоосунда береке болбойт экен. Атаң апаң сага дуа кылып атат. Апаң күндүр түндүр балам алыста жүрөт, бирок капа кылып койбосо экен, курсак ачпаса экен, жакшыраак илим алып келсе экен, Кудай манай жарык болсо экен, ооруп калбаса экен деп дуа кылып атат. Ошон үчүн апаң барда бейиштин эшиги ачык. Бирок сен апаңа дуа кылдыңбы, атаңды эстедиңби? Мына азыр алаканы жайгыла дагы ата апаңарга дуа кылгыла. Мейли бу дүйнөдө болсун, мейли бу дүйнөдөн өтүп кеткен болсо дагы, өтүп кетсе бейишин тилегиле, анын бар болсо анын да ыйманын тилегиле, өмүрүн, ооматын, дөөлөтүн, бактылуу арлыгын, сыйлуулугун, ырыскысын тилегиле. Кана бир 2 мүнөт, Амин, Аллах акбар. Балдарым, дуаларыңар кабыл болсун. Анан дуа баягы атаңа, шериктерге дуа кылып атасыңар, ата-энеге дуа кылып атасыңар, устаттарга дуа кылып атасыңар, алкаштарга дуа кылып атасыңар, жаман адамдарга, тентектерге. Ошолордун тизмесине бир адамдын атын кошуп койгула. Кимдин атын билесиңерби? Кадырбеков Нуржигиттин да атын. Менин атым Кадырбеков Нуржигит. Мен маданият министри болгомун, депутат болдум. Азыр китептерди жазып атам. Анан Кара-Балтада ушул талабалар келип окуп атат десе, атайын кабарлыганы келдим. 100-100 чагылышып, тизеге тизе тийишип баарлашкан аябай жакшы нерсе. Кыргыз айтат го, көрүшкөнүмө кубанычтамын деп. Мааниsin түшүнөсүңөрбү? Жок, түшүнбөйсүңөр. Аны кийин түшүнөсүңөр. Жөн айтып койсуңар, мен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Уккансыңар бул сөздү? Мен эми түшүндүм. Мына 49га чыкканда, көрүшкөнүмө кубанычтамын деген, сен дагы тирүүсүң, мен дагы тирүүмүн деген эле сөз экен. Кече эле мына жаныңарда канча аксакалдар отурган бүгүн жердин астында. Алар да тамак жеп аткан, алар да китеп окуп аткан, алар да күлүп аткан, алар да сүйлөп аткан. Азыр жердин алдында кабарда жатат. Ушундай адам кете берет экен. Аман болгондо гана көрүшөт экенбиз, кабарлашат экенбиз. Ошон үчүн барганда телефондо чукулап отуруп албай, туугандардан кабар алгыла, кошуналар менен учурашкыла. Аба кандайсыз? Чоң эне кандайсыз? Мен окуп келдим эле. Анан билгендериңерди айткыла. Эгер билгендер силерде эле калып кетсе, ага да жооп бересиңер. Бул илим сурагы 5-сурак өтө маанилүү сурак. Ошон үчүн бирдеке үйрөндүм, дары айтып бер. Азыр мен азыр чыгып кетем. Дароо ордуңардан турбастан менден укканыңарды бириңерге дароо айтып бергиле. Муну музакара деп койсоңор, турасыңбы? Дароо бириңе айтып бергенде эсте калат экен. Ошон үчүн Кудай колдосун, коргосун, жүзүңөр жарык болсун, келечегиңер кең болсун. Бул жерде миңдеген чоң ажлар отурат. Чоң аждан да чоң алым болгула, жүзүңөрдү жарык кылсын, ата-энеңердин сыймыгы болгула, элге, динге, адамзатка, үммөткө кызмат кылгыла. Алла таалам силерден кызмат алсын, оорутпасын, сулуу кылсын, нурдуу кылсын, берекелүү кылсын, сапарыңарды шыдыр кылсын. Роббана атина фид дуnya хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Bi rahmetike.